Ассаламу алейкум достор, дагы бир жолу биз өткөнгө CSS-тен кантип булоо жолдорун үйрөнгөнбүз. Эми ошол CSS-тин ичиндеги кичинекей дагы коддорго майни берели. Менде деген чынын айтсам, убактым кичине тараак болуп жатат жана ошондой эле силерге могул коддорду ар бирин ийне жибине чейин үйрөтөйүн деп сабагым кичине узарып кетип атат. Болгону кичине көңүл буруп койсоңуздар, буюрса үтүр точкасына чейин үйрөнөбүз. Анда эмесе биз мурунку эле кодубузду ачып алабыз. Breakfast сөзсүздө breakfast'ти орнотуп алсаңыздар жакшы болмок. Бул жерден биз көрөбүз. Биз мурунку сабакта ушундай эле кылып жазыппыз. Азыр биз орнотуп алайлы биринчи. Так. Кодубузду көрдүк. Эми my web indexed. Окей. Так, сиздерге жакшы эле көрүнүп атат деген ойдомун. Бул жерде көрсөңүздөр болот, биз мурунку сабакта мол h1ди класс берип жазганбыз. Сиздер ушул видеону мурунку видеолорду 2 жолдон көрсөңүздөр, мол жерге дизайнерга түшүнөбүз. Эми биз мол жерде буква P-ни билесиздер, бул параграф кодун билесиздер. Бул жерде биз мол коддор, мол баары мисалы жок. Мол экинчи параграф деп коелу, биз экинчи параграфка тексттер ушунун ичинде. Эми ушу параграфка дагы бир код ачабыз. Бул буква P-га деле параграфка класс менен ачылабыз. Биз мурунку сабактан класс менен h1ге бергенбиз. Так, эми болсо, так, сиздерден кичине кечирип турайын, менде кичине тартыш болуп атат. Так. Анда болсо биз ID менен берсек болот, жана класс менен берсек болот. Биз азыр класс менен беребиз, Так. Так, класс. О май гад, у меня опять что там? Да, все. Класс. Класс. Что-то не то вот это. Сейчас. Так. Класс бере алабыз. Класстан бунун ичине биз justify деп жазайлы. Justify өзүбүздүн кодубуз justify деп алдык. Эми жабабыз, сохранить этебиз. Эми бул justify'ды биз CSS-тен бере алабыз. Бизде бул жерде CSS бар. Эми бул жака точка жанагы кодубуз justifies justify код ачылабыз. Justify'га эми биз молунун тексти кичине ондой эле. Мисалы text elegant и бул жерге center деле кылсак болот. Биз мол жерде деле турат text elegant title'ды биз мына title мына бөлүмдө турат. Мына код ушунуку. Эми мол body болсо бул баарына берилген код. Биз баарын ушул жерден башкарсак болот. Бирок биз азыр бунун ар бирине өзүнчө код жазып атабыз. Кийинчерээк бизге бир кандайдыр бир заказ боло турган болсо, ушунда өзүнчө ар бирине код жазсаңыздар, силерге ыңгайлуу болот. Ошондуктан ушул нерсени айтат элем. Justify text elegant. Так, эми elegant'га justify деп жазабыз бул жака да. Justify. И ошондой эле менде англисче менен кичине кээ бир сөздөрдү не то окусам капа болбойсуздар. Эми кээ бир сөздөр. Так, justify Ctrl+S болсо бул жактан көрөбүз. Justify дегени бул жерде мындай. Мол эки бетин көрсөңүздөр, бул жерде ровно кылып берген. Же бул жака ашып кеткен эмес кодубуз. Бул жактан ашкан эмес. Болгону ортодо ровно сактап берген. Азыр биз мол жерде br деген кодубуз бар индексте. Ошону алып кое берели. Br уже кийинки страницага түшүрүп берет. Бизде сабакты башынан бери көрүп келген окуучуларым билет деген ойдом. Ctrl+S. Неке. Мол жерде көрсөңүздөр болот, биз азыр мол эле кодду алдык да, мол жерде pm класс, justify берип алдык. Стилге тоже text elegant justify. Неке. Бул жерде шрифттер бирдей. Шрифттер и мол коддор бирдей болуп атат.
Эми кичинекей дагы бир код жазайлы. Justify'нын өзүнө эле font weight көрөлү. Font weight бул үстү астын карап берет, үстүнө чыгарып берет. Мисалы бул жерге биз канча пиксель кылсак? Бул жерге биз 500 пиксель кылайлы. Пиксель. Так, өзгөргөн жок. Анда болсо биз bold деп жазып көрөлү. Bold, окей. Вот. Бул жерде Justify'нын өзүн эле алмаштырып атабыз. Көрсөңүздөр болот. Бул жерде font weight, бул шрифттерди өтө эле чоңойтуп салды. Бул үстүнө карап. Эми бул жерде биз bold эмес, так, канча пиксель кылып көрсөк. Бул жерде 400-500 алмашпаса 900 пиксель кылып көрөлү. 900 пиксель. Да, уже этот шрифт кичине немирак болду. Өзүнүн калдына келди. Биз бул жерге нормал деп жазып коелу. Нормал. Окей. Нормал. Нормалдуу эле. Мурунку эле өзүнүн немесине кайтты эми. Так, эми биз кандай алсак экен? Эми биз body'ге бир код жазып берели. Дагы бир black бар бул жерде, color black, чорный бары. Бул салам балдар деген бул уже тайтлга кирип кетет. Бул жерде black'тан black эмес, биз эми font size бар, lined. Так, андан бул жерге жазып берели. Lined. Нет, или line. Окей, line. Line height, окей. Line height 20 пиксель. Бул мол шрифтти азыр бул эки жанга бөлөт. Азыр көрөлү. Жок, бул мен эки жанга эмес, адашып бул үстүгө карап кетет. Айтмакчы. Мен жанагы мон font weight менен экөөнү алмаштырып алыпмын. Өзү негизи line height менен бул үстүгө карап кетет. Мисалы азыр бул жерге 10 пиксель кылайын. 10 пиксель. Бул мындайча айтканда шрифттерди өзүнүн размеринен чыгарып болгон сайын өйдөгө кетет. Буну мисалы биз азыр мол line'ды азыр мол башка немеге дагы колдонуп көрөбүз, тайтлдын өзүнө, Окей. Ана биз бул жерге канча пиксель кылсак экен? 20 пиксель кылып тура берели. 20 пиксель. Окей, 20 пиксель, ну, болот, более-менее. Эми ошондой эле 20 пиксель болду. Эми тайтлга беребиз, Тайтлда text elegant centerге берилген. Мол центрде турат. Эми биз так, кана алсак экен. Эми font бул жакадан font бере алабыз. Font weight берели. Font weight бул жерге 5 пиксель алып көрөлү, окей. 500 пиксель. Так, өзгөргөн жок. Значит, бул жерге 900 берип көрөбүз. Так, бул ада деле бербеди. Значит, бул жерде бизде бир не то бар. Ну так, по-моему, мен пиксельде уруп коюпмун. Нет, здесь иштебеди. Эми bold берип көрөлү жана. Bold. Нет. Значит, бул биздин немебиз, по-моему, иштебей атат. Font weight, title. Бул title бирөөлө бар да. Окей. Значит, мен бул жерде center и class, Tahoma и font family, font size'дан font weight, font elegant, letter bold и 700 пиксель көрөлчү. Окей. Font weight, эми letter там бир код жазып көрөлү иштешин. Letter spacing 5 пиксель. Так. Окей. Letter spacing'de көрдүк бул жерде. Биз буну 10 пиксель кылып көрөлү. Бул эми мен жана айтып аткан кодум ошол. Баарына бирдей берилет. Мисалы, бул жерде өзүңүздөр көрүп турасыздар, letter spacing 10 пиксельге кетти. Эми бул жерде биз минус 5 кылып көрөлү. Примерно минус 5те уже бул тама бири-бирине кирип кетиш керек. Да. Значит, биз бул жерге 2 пиксель беребиз.
Да, болбоду. Значит, биз буну жөн эле 2 пикселде эле уруп көрөлү. Салам балдар, уже бул тамгасы бири-биринен бөлүнүп кетти. Эми биз могул жерде эң алдына justified бул жерге мына кодубуз justified'га мисалы кандай берсек, бул жагы буга color да берип көрөлүк. Кстати, color жылдызча менен беребиз 000 Ctrl E, эгерде мындай оңоюраак тамадан десек. Бизге кодубуз ачык цветте болуш үчүн кызыл берип көрөлү. Окей. Justify иштеди. Дагы font стиль берип көрөлү. Font стиль. Так, могул шрифти башка немеден көрөйүн мен. Италикте берип көрөйүн да кодду. Ctrl S. Да, бул жерде уже могул кодубуз өзгөрүп баштады. Значит, биз бул жерге италик эмес, бул жерге биз bold берип көрөлү. Bold чоң тамамен болуш керек bold'та. Так, немеси бирдей эле болду. Bold, font да нормал, bold. Окей. Font бул жерге италик. Так. Италик. Италик, значит, бул жерде эмес. Бул font weight мен бул нормалдуу эле тура берсин. Окей. Нормал эле тура берсин. Ал эми бул жерде биз bold эмес, бул жака дагы нормал беребиз. Нормал, окей. Дагы эмнени унуттук? Дагы мисалы мындан да бир жолу өзгөртүп көрөлү, Биз font justified бердик, эми ушуга деле justified'ты улап коюп жиберели. Или биз justified 2 кылып көрөлү, биз өзүбүз коддон адашпаш үчүн. Өз негизи бир эле код берсеңер болот бул жака. Болгону могул жерде анда p бар, көрөсүздөр, могул жерде p бар. Болгону p'нин алдына эле не justified берип коюпмун. Болгону ушунун алдына эле могул класс менен могул justified эле көчүрүп алсаңар, автомат түрдө бул иштейт бул жака. Жок, биз салам балдар уруп атпыз, биз мына урушубуз керек. Иштеш керек. Ctrl S, бул лазым, булдан по идее ушундой өзгөрөт. Да. Адашпадым. Просто мен айтканым, силер өзүңүзчө бир ойлоп, ушундай бир дагы бир код жаратам десеңер, мисалы мен могул justified 2 эле кылып көрөйүн, justified 2. Бул жака код жазышыбыз керек, значит, ушуну алып туруп эле. Или болбосо точка берип туруп, мисалы могул жерде бир точка машыша кетти. Көрүп алсаңдар болот. Justified жана кодубуз 2, могул жерде 2. Иштеш керек бул жакадан автомат түрдө justified 2. Бул жака бул экинчи код, бул биринчи код. Өз негизи баарына бир эле код берсеңер болот. Просто бул жерде кийин бир мына үстүн мисалы кара, бул жана ак, ушундагы өзүңүзчө бир стиль ойлоп табам десеңиздер, ушундай берсеңер жакшы болот да. Мен мисалы justified 2 кылдым. Эми мисалы мен color, мисалы могул жерде color, color бизге башкача болуш керек да. Ctrl E менен мен colorду башка бир цветке берип алышым керек. Мисалы ну так, мону алып көрөйүн, окей. Ctrl S. И көрдүңүздөр, бул жагы уже башка кодко алмашты. Дагы биз бир көрөйүн. Так. Мага, ну, примерно красный аябай эле неме болуп кетти. Дайчы бир неме көрөлү, просто color көрөйүнчү. Color SSS. Азыр бир цвет алып келебиз. Color SSS. Азыр бир цвет коебуз. Colors могул жерден көрсөк болот. Ну, давайте жакшыраак бир цвет чыкса, ошону коюп rate болбойт. Мон деле койсом болот. Так, бул уже кирип кетти. 80080 Так, 8080 Ушул код экен да, окей. Ctrl S.
биздики. Окей, мынакей, көрсөңдөр болот. Бул деле justified, бул деле экөөнө бирдей код коюлган, могул жерде турат. Текст elo менен justifiedга бергем. Бул жерде center кылсам деле болот, бирок өзүңүзгө по идее ушундай жазылат. Себеби биз параграфтын ичиндебиз, ал эми мону чоң томдор болсо, бул жака center кылып жазасыздар. Ошол. Дагы будан 2-3 кодубуз калды. Буюрса, мен сабагым ушундай узагыраак болуп кетип жатат, ошон үчүн ушул жерден токтотом. Олдон аракет кылам, калган коддордон сыра жиберип видео тартканына.